Кайырлы күн баршаңызга, сиздер менен бирге Гүлсүзүм. Бүгүн сиздер менен өтө жумшак әрі дамды болуп чыгатын булочканын 3 түрлүү жасалуу жолу менен бөлүшөтүн болам. Каналга тиркелип, келесі видеоларымды жиберип алмаңыздар. Эң алдымен бизге кажеттүү заттардын баардыгын описанияга толуктай калтырып өтөмүн. Эndi биздер камырын жасайтын болабыз. Чай касык ашыткыга жылы 250 грамм сүт косуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Ары карай бизде 130 грамм кант косамыз. Аз гана туз себетін боламыз. Кантымызды аралаштыра отырып, енді біз оған бір дана жұмыртқа косамыз. Жұмыртқа мен кантты жакшылап аралаштырып алгандан кейін, енді ары карай биздер унумузду косатын боламыз. Кажетине карай un косамыз, яғни 500 граммдай. Унун үстүнө 2 граммдык ванилин косуп, барлыгын электен өткүзүп алдым. Унумуздун барлыгын косуп алгандан кийин енді эриген сары май косатын боламыз. Менде 40 грамм сары май, түрү пампушка деп аталады. Енді жакшылап камырыбызды бийлеп, оны жылы жерге 30 минутка кое турабыз. Камырыбыз тыныкты, енді оны барлыгын бөлүктерге бөлүп алып, булочканын биринчи түрүн жасайтын боламыз. Мен бул жерде биринчи түрүнө джем коскон болатмын. Сиздер өз каалооңузча каалаган нерсеңизди коса аласыз. Жан жагын шетки бөлүктерин бүктөп, осылай бекитип алатын боламыз, түйүп. Және де арнайы камыр кесетін куралмен шетки бөлүгүн кесип чыгабыз. Кесип алгандан кийин араларын ашып, енді булочкамызды орап коятын боламыз. Өтө адемі болуп чыгады. Міндетті түрде үй жагдайында жасап, үй үшін кубандык коюңуздар. Келесі түрі менде бул жерде алма тосабы, бір чай касык, және де осылай жан жагын 4 жерден кесип алатын боламыз. Екі шетки бөлүктерин бири-бирине айкастыра жасап, розочка гүлү тарызды кылтып, булочка жасайбыз. Бул экинчи түрү, яғни розочка булочкасы мне дайым болду. Өте адемі болуп чыгады. Үчүнчү түрү жүрөкче тарызды. Бул өте оңай. Ерген сары майды жагып, үстүнө кант сүйүп аламыз. Аз гана кант сүйүп чыгып, енді барлыгын урап алатын боламыз. Міндетті түрде үй жагдайында жасап көрүңүздөр. Өте карапайым заттар, дайындалуу тез. Шетки бөлүктерин бекитип алдым жакшылап. Енді екі бурушун айкастырып, бири-бирине жабыштыратын боламыз камырдын шетки бөлүктерин. Және де енді пышакпен ортасынан бір тилим жасайбыз. Осы кезде арасын ачканда жүрөк тарызды болуп чыгады. Мінекей үчүнчү булочка түрү жасалып чыкты. Енді барлыгын противенге салып, жұмыртканын сарысын жагып, кызып турган пешке 35 минутка пышырып алатын боламыз.